Мас айдоочу кичинекей кызды ыргыта сүздө, ал видеого түшүп калган. Кинодогудай эле болгон лейлекте үрөй учкан жол кырсыгы катталды. Темир тосмо унаанын алды жагынан кирип, аркасынан чыгып кеткен. 2 адам ошол жерде мерт кетти. Пакистанда мектеп автобусу жарылып, 4 окуучу каза болду. Ошол жана башка жаңылыктар түнүмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мас айдоочу кичинекей кызды сүзүп кетти. Таш Төө айылында жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен жаш баланын өмүрү коркунучка кабылды. Алдын ала маалыматтарга ылайык, мас абалындагы айдоочу жол танабасы менен кичинекей кызды сүзүп кеткен. Жабыркаган кыз ар түрдүү жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Медициналык экспертизанын жыйынтыгы айдоочунун канында алкоголь бар экени аныкталган. Учурда окуя боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Тиешелүү органдар кырсыктын чоо жайын тактап жатышат. Темир тосмону унаасы менен тешип кеткен. Лейлектеги жол кырсыгынан 2 киши көз жумуп, бирөө жаракат алды. Ош Баткен Разаков Уна жолунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Малгум болгондой 17 майга караган түнү болжол менен саат 3:00 чамасында Лейлек району аркылуу өткөн Ош Баткен Разаков Уна жолунда Разаков шаарынын тургуну 1993-жылы туулган Chevrolet Malibu үлгүсүндөгү автоунаас менен чыгыштан батышты көздөй бара жатып, ролду башкарууну жоготуп, жол четиндеги темир тосмону сүзүп, жол кырсыгына учураган. Анын кесепетинен аталган унаанын айдоочусу, ошол эле унаанын жүргүнчүсү алган оор жаракаттарынан улам окуя болгон жерден каза болгон. Ошол унаада жүргүнчү катары бара жаткан жаран денесинен жарат алып, тез жардам кызматы менен Лейлек райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун сыныктар бөлүмүнө жеткирилген. Булак турмуш кежи. Балдар абагындагылар апалары менен жолугушту. Жактын номер 14 мекемесинде энелер күнүнө карата "Сагындым апа өзүңдү, жылмайган тунук жүзүңдү" аттуу майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда бул иш-чара биринчи жолу өтүп жатат. Колонияга жашы жетилик соттолгондордун энелери чакырылып, аларга мекеменин иш тартиби жана жаза өтөө шарттары көрсөтүлдү. Ошондой эле концерт уюштурулду. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Сарчаев келечек муундун туура калыптанышы коомдун өнүгүшү эненин ден соолугуна, руханий күч-кубатына байланыштуу экенин баса белгиледи. Кечирип коюңуз мен апаке. Кечирип коюңуз. Айланайын кыралдым. Сени кечиргенде кимди кечирем? Ак сүтүмдү берип, түн уйкумдан калып сени өстүрбөдүм беле жаным. Кечирдим сени, кечирдим. Айланайын берекем, каралдым, күчүгүм. В учреждении номер 14 Государственной службы исполнения наказаний, расположенном в селе Вознесеновка Памфиловского района, состоялось необычное и трогательное событие – праздничное мероприятие ко Дню матери под названием «Сагындым апа өзүңдү, жылмайган тунук жүзүңдү». Это мероприятие впервые проводится в истории уголовно-исполнительной системы Кыргызстана. По инициативе руководства учреждений и при поддержке председателя ГСИН оно стало важной частью воспитательной и социальной работы. Приглашенные матери воспитанников познакомились с условиями содержания, внутренним распорядком, а также стали зрителями концертной программы, подготовленной самими осужденными. Звучали песни, слова благодарности, искренние признания. Атмосфера была наполнена теплом и эмоциями. Ömürgө geldim, özümdü gördüm, sağındım. Tadırlar sıylap aşkı Enem benim baylımım, benim susum ayrılığım. Al param sizge akşamım. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель председателя ГСИН Нурлан Сарчаев, глава управления по воспитательной и социальной работе Нурдин Бердикожоев. Депутат Урал авиа жолдору компаниясы Россиядан учуп келе жаткандардан кол жүк үчүн кошумча акча алып жатканын айтты. Кыргызстандыктар Россиянын аэропортторунда кыйынчылыктарга туш болушууда, деди депутат Элимбек Кубанычбеков
бүгүн 21 майда жогорку кеңештин отурумунда. Анын айтымында Урал авиажолдор авиакомпаниясы башка авиакомпаниялардан айырмаланып, Россиянын аэропортторунан уча турган кыргызстандыктардан пайда көрүү максатында алардын кол жүгүчүн кошумча төлөм талап кылышууда. Депутат өзү да Домодедово аэропортунда ушундай окуяга күбө болгонун кошумчалады. Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов бул көйгөйдөн улам Жаманын өкүлдөрү авиакомпаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшкөнүн, ал тургай перрондук инспекция жүргүзүлгөнүн, компания абалды жөнгө салууну убадалаганын билдирди. Бул акыбар келди. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн мигранттар 10-июнга чейин өлкөдөн чыгып кетиши керек. Андан соң ири масштабтагы нелегал операциясы башталарын УКМК билдирди. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн мыйзамсыз миграция боюнча жыйын өткөргөн. Анын айтымында Кыргыз Республикасында учурда 5000дей чет элдик мыйзамсыз жүрөт. Аларды айыпка жыгуу, депортациялоо, ал тургай кылмыш жазасын тартууда каралууда. Мигранттарды чакырган компанияларда өз энчисин алат. Ташиев чет элдиктер өлкөгө турист же студент катары кирип, бирок бул жактагы тартипти бузуп жатканын белгиледи. Айрым учурда мигрантты чакырган компания же жогорку окуу жайлары визанын мөөнөтүн узартып бербей, чет өлкөлүк жаран мыйзамсыз жүрүп калган учурлар болгону айтылды. Мындан улам мигранттар ичип, байыңгы зат колдонуп, коомдук жайда өзүн туура эмес алып жүргөн учурлар болгон. Мындай көрүнүштөр коомдук тартипти бузуп, ал тургай улуттук аралык жаңжалга алып келиши мүмкүн экенин белгиледи. 3 раза. Не получилось, едешь домой, ждешь родителей дома. И точка. 3 жолу тапшыра албасаң үйүңө кетип, ата-энеңдин үйүңдө күтөсүң. Мамдуманын депутаты Ярослав Нилов орус тили боюнча тестти 3 жолу тапшыра албаган мигранттардын балдарын үйлөрүнө жөнөтүүнү сунуштады. Келерки жылдын 1 апрелинен баштап орус тилинен сынак тапшырбаган мигранттын балдары Орусиянын мамлекеттик мектептерине кабыл алынбайт. Депутат тестти кайра тапшыруу зарылдыгы бар экенин, эгер тест тапшыра албагандар болсо, аларды мекенине жөнөтүү керектигин белгиледи. Бул тууралуу ал Казанда өткөн Орусия Ислам дүйнөсү форумунда ТАСС агенттигине курган маегинде айткан. Булак Азаттык. Пакистанда мектеп автобусу жардырылып, 4 бала каза болду. Белужистанда мектеп автобусу жарылып, кеминде 4 мектеп окуучусу каза болуп, 38 жаракат алды. Бул тууралуу Даун басылмасы жазды. Жаракат алгандар жакынкы ооруканага жеткирилип, окуя болгон жеринде укук коргоо кызматкерлери иштеп жатканы маалымдалды. Пакистандын ички иштер министрлиги кол салууну катуу айыптап, балдардын өлүмүнө терең кайгыруу менен көңүл айтты. Ал кылмышкерлерди эч кандай ырайымга татыбаган айбандар деп атап, душман жапайычылык кылганын айтты. Каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн, анткени бир нече баланын абалы оор. Окуя үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир террордук топ өзүнө ала элек. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп.
Бизден кайтпаса да Аллах таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах тааламдан кайтсын барыңыздарга.